Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган кезде акыркы 10 күндө жасалган иштер. Экономикалык кылмыш жасагандарга амнистия жарыяланып, ууруларга 30 күн убакыт берилди. Кыргызстандын бүтүндөй бажы тармагын басып алган Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнга алып, 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Чек ара кызматы УКМКнын курамына өткөрүлдү. Майда кылмыш кылып же адилетсиз өкүм менен камалып кеткен 230 адамга ырайым кылынып, эркиндикке чыгарылды. 11 миң үй-бүлөнүн көйгөйү чечилди. Жерлерди трансформациялоо мыйзамына Садыр Жапаров кол коюп, жерлер мыйзамдаштырылды. 100 миң сомго чейин насыя алган жарандардын үстөк пайызын төлөөгө бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом сарпталып, 600 миң үй-бүлөгө жардам берилди. Партиялык босого чек 7%дан 3%га азайтылып, күрөө акысы 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлдү. Добуш сатып алуунун башкы куралы болгон форма 2 түп тамыр менен жоюлду. Муну менен олигархиялык топтордун эрежеси четке кагылды. Улуттук илимдер академиясына 300 миллион сом бөлүнүп берилди. Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечеси өтөт. Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, жазма акын, обончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата 17 январда маркумдун шагирттери эскерүү кечесин өткөрөт. Чоң программадагы концерттик иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында саат 18:00 башталат. Бул тууралуу Элмирбек Иманалиевдин шакирти, Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Маратов Марал радиосуна билдирген. Устатыбыз өзү түптөп кеткен төкмө келсе төр бошот долбоорунда шакирттери биригип, агайыбыздын туулган күнүнө карата эскерүү кылганы жатабыз. Концертке белгилүү ырчылар, акындар жана жакындары катышат. Байге коюлбайт болгону агайдын ырлары ырдалып, көркөм окулат. Ал эми төкмө акындар Элмирбек Иманалиевди эскерип ырдайбыз деген Асылбек Маратов. Элмирбек Иманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында дүйнөдөн кайткан. БШК Садыр Жапаровка эскертүү бербей уюштуруучуга чара көрүүнү чечти. Буга чейин БШКнын жумушчу тобу театрлаштырган көрсөтмө боюнча талапкерге расмий эскертүү берүүнү сунуштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Садыр Жапаровка эскертүү берүү сунушун четке какты. Бул тууралуу БШК мүчөлөрүнүн жыйынында чечим кабыл алынды. Белгилей кетсек, БШКнын үгүт иштерин көзөмөлдөгөн жумушчу тобу Жапаровдун Каракол шаарындагы эл менен жолугушуусундагы театрлаштырган көрсөтмө боюнча талапкерге расмий эскертүү берүүнү сунуштаган. Жыйында Жапаровка эскертүү берүүгө БШКнын 5 мүчөсү макул болуп, калганы каршы добуш бергендиктен сунуш өтпөй калды. Анын ордуна театрлаштырган көрсөтмөнүн уюштуруучусу тартип бузуу кодексине ылайык жоопко тартуу маселесин карап көрүүнү БШКнын тиешелүү өкүлүнө сунуш кылыш керек деген чечимди колдошту. Буга чейин сот тармактардагы Жийит акенин кийимин кийген актерлор Садыр Жапаровка бата берди делген сүрөт тараган. Эске салсак, Кыргызстандын президентинин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобунун 1-беренесин 10 пунктундагы 2 бөлүгүнө ылайык стадиондордо жана калктуу конуштардын көчөлөрүндө концерттерди, театрлаштырган көрсөтүүлөрдү, ошондой эле спорттук иш-чараларды уюштурууга тыюу салынган. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежеси бир нече ирет бузулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу. Абдил Сегизбаев 2000 сомдон добуш сатып алып жатат. Манас аэропортунун мурдагы экс-жетекчиси Эрик Шайдинов президентке талапкер Абдил Сегизбаевке добуш топтоп аракетинде элге акча таратып жатат. Ал болсо Жумгал районунда 2000 сом сунуштап жаткан жергиликтүү тургундарга пара берүүгө аракет кылып жатканы белгилүү болууда. Координациялык топтун мүчөлөрү материалдарды Ички иштер министрлигине жөнөтүштү. Жумгал районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшерүү иштерин баштады. Садыр Жапаров, Жеңиш Молдохматов 20 жылдан бери талкан сугунуп отурдуңбу? Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов Кудайдын жок калпын айтып, элдин баарын тескери бурганга аракет кылып жатат. Бул тууралуу Садыр Жапаров бүгүн 6 январда Кара Суу районунун эли менен болгон жолугушууда айтты. Ат башыга логистикалык борбор салынып баштады. Чечим чыккан деп Молдохматов калп айтып жатат. Эл каршы чыккан жерге эч нерсе салынбайт. Бул боюнча эч кандай сөз да жок, иш да жок, иш башталбайт дагы. Булар эптеп 3-5 күн калганда элдин
оюн буруп кетиши үчүн айтып жатат. Жетим тоо боюнча да айтып чыгышты. Ага мен оюмду гана айтып жүрөм. Завод салып сырьёсун сатсак тышкы карыздардан кутулат экенбиз деген оюмду айтып атам. Эгер көпчүлүк эл каршы турса, аны да ачпайбыз, башка жолун издейбиз. Жетим тоону иштетүү үчүн 2-3 жыл талап кылынат. Бул теманы унутуп эле койгулачы деп сөз сүйлөдү Садыр Жапаров. Ошондой эле Садыр Жапаров Кытайдын шпиондору деген сөзгө төмөнкүдөй жооп берди. Жунус Улуу Адыл деген Кытайдан келген депутат экен деп айтып атат. Бул жигит 30 жылдан бери ушул жердин жарандыгын алып жашап, бизнес чөйрөсүндө жүргөн. Жеңиш Молдохматовго караганда 100 эсе мамлекетке пайда алып келген. Ал имаратын Садыр Жапаровго республикалык штаб кылып бериптир. Булар Кытайдын шпиондору экен деп айтып атат. 2010-жылы Ата журт партиясы штабына чыккан. 10 жылдан бери каралбай калган имаратта түрмөдөн чыгып, актап сырдап штаб кылганбыз. Эч кандай тиешеси жок, деди Садыр Жапаров. Жетим тоо кокус иштеп калса, дүлөй сокур болбосоң угасың да. Кимдер иштеп жатканын бүт нарындын эли. Жергиликтүүлөр иштейт, нарын суусун булгайт деген сөзү чындыкка туура келбейт. Жетим тоого цианид менен химикат колдонулбайт. Кумтөрдө 20 жылдан бери цианид колдонулуп, нарын суусуна агып кирип атат. Ошону элибиз уусун ичип атат. Жеңиш Молдохматов иниме айтат эле. Талкан сууну отурдуңбу 20 жылдан бери карай? Сенин ата-энең, бир тууганың ичип атат деп катуу кайрылуу жасады Жеңиш Молдохматовго. Жогорку сот Аида Салянованын ишин кайрадан карайт. Жогорку сот бүгүн 6 январда мурдагы юстиция министри, экс башкы прокурор жана мурдагы депутат Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан карайт. Салянованын жактоочусунун айтымында ишти кайра кароого 3 жагдай негиз болду. Буга чейин Аида Салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылган. Аида Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүнө калтырган. 2019-жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра карап Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Элтер Азаттыктын телепрограммаларын көрсөтүү боюнча келишимин токтотту. Элтер мамлекеттик телерадио берүү компаниясы Азаттык радиосунун телепрограммаларын көрсөтүү боюнча келишимди мөөнөтүн мурда бир тараптуу токтотту. Мунун себебин компаниянын башкы директору Эрлан Дохдурбеков төмөнкүчө түшүндүрдү. Биз 2021-жылга өзүбүздүн пакетибизди жаңылап, жаңы программаларды киргизип жатабыз. Эң негизгиси прайм таймга өзүбүздүн жаңы котормолорду киргизип жатканбыз. Азыр эл котормого жакшы басым жасап жатат. Эл сиздердин көрсөтүүлөрдү көрүп жатабыз, бирок өтө кеч болууда деп айтып жатат. Бизге котормолорго ушул прайм тайм убакыт керек болууда. Негизден 2021-жылы биз контенттен программаларыбызды жаңыланып жатабыз. Ошондуктан азырынча токтотуп коюуга туура келди. Азаттык менен аябай жакшы иштештик. Жетекчилигине, кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Дохдурбековдун айтымында Азаттык менен лицензиялык келишим компаниянын көркөм кеңешинин сунушу негизинде токтотулуп жатат. Кеңеш мындай сунушту жаңы жылга чейин берген. Акалайык Азаттык менен түзүлгөн келишимди токтотуу жөнүндө чечим 5 февралдан тарта күчүнө кирет. Дохдурбеков келишимге кол койгон эки тарап тең аны токтотуу тууралуу 1 ай мурда кабардар кылууга укуктуу экенин белгиледи. Дохдурбеков келишимге кол койгон эки тарап тең аны токтотуу тууралуу 1 ай мурда кабардар кылууга укуктуу экенин белгиледи. Элтердин көркөм кеңешчиси 2020-жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Ага компаниянын кызматкерлери кирген. Элтер телеканалы буга чейин Азаттык радиосунун 2020-жылдын август-сентябрь жана декабрь айларындагы шайлоо, коронавирус курмандыктары, саясаттагы фейктер жана Кыргызстандын Кытайга карызы тууралуу 5 телебөрөсүн эфирге чыгаруудан баш тартып, аларда маалымат бир жактуу берилгенин жүйө кылган. Азаттык Элтердин бул жүйөсүнө макул эмес экенин, телепрограммаларды даярдоого бейтараптык эрежелери бекем сакталарын учурунда билдирген. Азаттык радиосунун жарым сааттык ыңгайсыз суроолор эксперттер талдайт. Биз жана дүйнө, Данисте, Азаттык плюс керекте Евразия телепрограммаларды келишимдик негизде иш күндөрү кечкисин Элтер каналында 2016-жылдан бери көрсөтүп келген. Таш чайнардын унаасын талкалаган бет капчандар кайсы бир талапкердин кишисиби? Таш чайнар кайман аты менен таанымал Нурлан Алишеровдун унаасынын айнектерин үгүт учурунда белгисиз адамдар талкалап кетишти. Бул тууралуу Алишеров өзү кайрылуу жасады. Кара түстөгү жол тандабасы астыман чыкты. Алгач ГАИ кызматкерлери деп ойлодук. Жол тандабастын айнегин ачып, бет капчан адамдар таштарды ыргытты, дейт Алишеров. Белгилей кетсек, окуя 4-январь күнү Масалиев менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон.
Өкмөт республикалык бюджетти колдоо үчүн элден акча чогултууну көздөп жатат. Буга чейин Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн дагы эсеп ачылган. 24 декабрдан андагы каражат 29 миллион сомго жеткени айтылган. Кыргызстандын өкмөтү республикалык бюджетти колдоо максатында жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачууну көздөп жатат. Тийиштүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Андагы маалыматка караганда токтомдун аткарылышын өкмөт аппаратынын финансы жана кредит саясат бөлүмү көзөмөлгө алат. Жалпы мамлекеттик эсепти финансы министрлиги бирдиктүү казыналык эсептин алкагында ачат. Ага жеке жана юридикалык жактар, Кыргызстандын резиденттери жана резидент эместер акча которо алат деп айтылат токтомдо. Мындан сырткары коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражат дагы бул эсепке салынары белгиленген. Эске салсак, 2020-жылдын ноябрь айында Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн депозиттик эсеп ачылган. Акыркы 24 декабрда финансы министринин орун басары Улукбек Карымшаков эсепке түшкөн акчанын суммасы 29 миллион сомго жеткенин айткан.